Айрыкча кышында карышкырлар малчыларга олуттуу зыян алып келет. Быйыл чөө карышкыр атуу боюнча Талас району Нуржанов айыл аймагынын тургуну Нуржан Жекшеналиев чабандарга жардамын көрсөткөн. Быйылкы сезондон 9 карышкыр 53 аттым. Атып азыр мамлекеттик каттоо болуп атыр, шака өткүзүп атканбыз. Болуп атыр. Чөөгө негизи 2000 кен анан жанагындай кагаз документтен эмес отуруп бизге 1,5 тегере тиет да. Карышкырга 6000 деген 6000ден каралган экен, бирок 5000ден тиет. Бекмолдо айыл аймагынын тургуну Мергежи Кубан Сагынбеков да жакында жылкыларга тийген карышкырды атууга үлгүргөн. Тобу менен жүргөн карышкырлар Бекмолдо айыл аймагынан 2 жума деле 4 кулду жеп кеткен. Канча чөө, канча карышкыр атылып атат, бул деген фермерлерге бул Талас областынын эмес, ошо Талас районунун бергендеринин кандай чоң салымы тийип атат. Мамлекет тарабынан берилген сыйлыктар бар, ошого мыйзамга жараша кабыл алышып атат мынакей. Быйыл Талас облусунун мергенчилери тарабынан 100ге жакын чөө, 30тан ашык карышкыр атылган. Мергенчилер атылган карышкыр чөөлөрдүн терилерин өткөрүп, акчалай төлөмдөрдү алышат. Бүгүнкү күндө токтом боюнча карышкырга 6000 сом, чөөгө 2000 сом, анын ичинен жана кармала тургандары бар. Соцфонд, подоход дегендери. Калгандары ошо 4800 тегеренде карышкырга, 1600 ар жак бер жагында чөөгө төлөнөт. Облустун айрым айыл аймактарында атылган чөө карышкырлар үчүн мергенчилерге жергиликтүү бюджеттен акчалай сыйлыктар берилип турат. Орозбек Бешебаев, Талас облусу.